Азия оюнунун бүгүнкү мелдештеринде кыргыз спортчулары чыгып жеңиштерди багындырды. Алардын арасында карате боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Аделет Шадыканов күмүш байгени утуп алса, карате боюнча Кымбат Тойтонова коло байгени тагынды. Континенталдык оюнда бүгүн кыз келиндер арасындагы күрөш башталып, улуттук курама команданын мүчөлөрү үчүн жемиштүү болду. Айпери Медет кызы бардык атаандаштарын жеңип, Азиянын чемпиону аталды. Белди кармайт. Бүттү. Айпери Медет кызы Азия оюндарынын чемпиону. Кыргызстан үчүн 4-чү алтын медальды алып келип берди. Азамат Айпери Медет кызы. Кыз келиндер арасындагы күрөштө 68 кг салмакта килем үстүнө чыккан. Нурзат Нуртаева таймашты чейрек финалда баштаган. Алгач казак балбанын 8-7 эсебинде жеңсе, жарым финалда монголиялык атаандашын утуп финалга чыккан. Ал эми чечүүчү беттеште Кытай балбанынан жеңилип, күмүш медалдын ээси болду. Өйдө көтөрүп, бир даалсын жерге тийгизүүдө. Ортодогу айырма 9 упайга жетип калды жана бир ирет азыр атаандашын айландыра турган болсо, беттеш токтойт. Айсулуу Тыныбекова килем үстүнө 1-8 финалда тайландтык балбан менен чыгып, 14 секундтун ичинде эки далын жерге тийгизип жеңүүчү болгон. Ал эми чейрек финалда жапониялык Нонока Озаки менен күч сынашып, жеңилип калган. Атаандашы финалга чыкканына байланыштуу коло үчүн күрөшүүгө жолдомо алып, жеңүүчү болду. Он 9-чу жайкы Азия оюндары 23-сентябрда башталып, 8-октябрда жыйынтыкталат. Кыргыз спортчуларынын капчыгында азыр 4 алтын, 2 күмүш жана 7 коло байге бар. Жалпы эсепте Кыргызстан 16-орунда келе жатат. Тилек Айталиев, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.